Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдагы көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө кубанычтамын. Кичине азыр Украина Орусия ошол согуш майданына бир аз көз жүгүртөлү эмне болуп атат, кандай жаңылыктар болуп атат, ошону бир аз карайлы да. Бул жерден дагы аябай кызуу өзгөрүүлөр бар. Булар согушту токтотмоо эмес, огой бетер күчөтүп атат сүйлөшүүлөрдүн убактысында. Эми ушул Deep State аттуу согуш майданында эмне болуп атканын украиналык картага көз жүгүртөлү. Бул деген осинттердин картасы, ошон үчүн ушуну негизи ошо жакшы чындыкты айтып берүүчү карта деп эсептешет. Көп учурунда өзүнүн армиясы да, Украина армиясы да жапа чексе, булар негизи көрсөтөт да, 1-2 сутка кечиктирсе дагы көрсөтө берет. Ошо азыркы абал ошондой, ушул кызыл квадратиктер болуп аткан жерде согуш болуп атат. Кызыктуу нерсеси ушу Курскту Орусия толугу менен тазалады. Курсктан Украина аскерлери кетти. Могу картада мындай көгүлтүр ушундай бөлүкчөлөр болчу, ошол толугу менен тазаланды деп эсептелет. Бирок ошол кайра Украина армиясынын атакалары Белгород областында башталды дейт. Белгороддон киришип булар андай ар кандай иш аракеттерди кылышты. Жана ошо Шебекино тараптагы Травине жана ошол Жовтине дегендерден атакалар болуп атат. Борисовкадан атакалар болуп атат да, ошо Белгород өрөөнүндө Орусияныкына. Анан акырындап ошо Украина аскерлери терең кирип кетишип, ошол жерден ошо Грайворон тарабынан Орусия аскерлерин курчаганга аракет кылып атышат. Курчап туруп, ошол жерден бөлгөнгө аракет кылышат. Бөлүп туруп, анан баягы жок кылганга мындай план болуп атат да булардыкы. Ушул тарыхта аябай алгачкы жолу терең кирүү дейт Украина армиясыныкы. Анан ошол сүйлөшүүлөр болуп атканга күчөп атышат да. Булардын согушу эч бир күчү мындай азайган жок. Булардын согушу ой бетер мындай кандайдыр бир кызуу күчөп келатат. Ошол кызыктуу нерсеси булар деген бүгүнкү күнү бүт фронтту карасак токтоп калгандай, орустардыкы аракеттер болуп атат. Ар бетте атака кылганга, бирок мындай жакшы жылбай атат. Акыркы жылы ошо 30 эле километр алдыга жылыптыр Орусиянын армиясы Украинанын территориясынын ичине. Украина болсо ичине Белгородко азыр киргенде, мурунураак Курска киргенде кайра ошол артка жылгандай болду. Адам жоготуулар болду, бирок кандайдыр бир өзү Украинанын аскер башчылары ушуну жакшы эле көрүп атышат, жакшы туура операция болгондой деп атышат да. Анан дагы ушул тараптан карасак, эгерде Украинаныкы бул атуулар, энергетикалык инфраструктурага, шаарларга атуулар эч бир азайган жок. Эки тарап тең баары бир ушул атууларды улантып атат. Ошо Одессага аябай катуу атуулар болушкон. Одессадан ошо бүт ошо атууларды токтотконго аракет кылышкан. Украинанын ПВОсу бул жерден аябай катуу ушундай атышуулар, мындай кызуу атышуулар жана бир нече жарандар, мындай тынч жарандар өлгөнү катталды. Албетте Орусия огой бетер ошо ракеталык атакаларын күчөтүп атат. Ошол сүйлөшүүлөрдүн негизинде эр-риядда болуп атканча Путин менен Трамп бири-бирине жакшы сөздөрдү айтып атат. Трамптын командасы Путиндин ушундай расмий пропагандасы айткан сөздөрүнө баары колдоо көрсөтүп атат, айтып атат да, ошо колдоп атат. Ошондой аныкы туура, ал айткандар баары чын, ушундай айтылгандардын баягы чын эле дүйнө жүзүнө көп полярдуу болуш керек, чын эле Украина негизи өзүнүн территорияларын бериш керек жана ошондой баягы. Орусиянын позициясын толук Америка Штаттары колдоп атат. Америка Кошмо Штаттарынын спутниктеринде 100% көз каранды Зеленский, ошондуктан укканга аргасыз болот. Эгерде прогрессти карасак, мынакей Курск, мисалы үчүн жалган Куран 11-инен карасак 25-жылдыкы ушундай өзгөрүү. Курстан операциялар токтоп калды, көрүп атасыңар картада. Ошо азыр 24-үнө 25-ине чейин ушундай да. Ал эми мисалы үчүн Купянскты, Троицкти карасак, онунан карайлы. Бул жерде айтуу деле прогресс жок. Дагы ошол аскер серепчилер айтып атат, Украинанын бүгүнкү күнү Forbes'та эл аралык ошол Forbes
жазылмасы айтып атат. Украиналар ушунчалык жакшы өздөштүрдү дейт каптарды. Акыркы күндөрү Орусиянын аткан каптары бүт тийбей башка жерге чыгып кетип атат, түшүп кетип атат. Украинанын территориясынын баягы позицияларынан тийбей калып атат дейт. Демек ушул рэптер аябай жакшы өздөштүрүлдү Украина тараптан жана ушул рэптер аябай эффективдүү болуп атат дейт да. Мынакей эгерде азыр карасак, Сватово, Киев-Шаревка дейт, Борово дейт, ошо Донецк, Луганск территорияларын. Ушул жерден атакалар дагы болду Украинанын позицияларына, областтардын ичинде. Мына алга жылышты. Заречное, Краснореченский, Сватоводан Оскол тарапка жылуулар болуп атат. Ушул жерден кайра контратака болду, коргонуу болду. Ал коргонуу эсенен кайра бир отряддар жок болду. Ошо кайсы отряддар катышып атканда ушунда картадан көрсө болот да. Мисалы үчүн ошо Киев-Шаревкеде 15-чи гвардиялык полк да, мотострелковый. Бакта 25-чи мотострелецкий бригада, мотострелковый бригада дейт да. Бул жерде мисалы үчүн 252-чи мотострелецкий полк катышып атат. Мынакей бактан дагы ошо 488-чи, 283-чү, 59-чу танковый дивизия, 855-чи артиллериялык полк, 254-чү мотострелковый полктор ушул жерде катышып атат да, мисалы үчүн. Часов Ярды карасак, ушул жерден да акыркы ошо 2 жумада, акыркы бир жумада ушул жерден да атакалар болду Орусиянын армияныкы. Ошо Нелиповка, Нью-Йорктон дагы болду. Карасак эгерде ошо Грядовкадан да атакалар жүрүп атат, бирок ийгиликтүү болбой атат, алдыга жылбай атат. Атакалар ошо мизи кайтарылып атат да. Ошо Часов Ярда мисалы үчүн кайра эле 331-чи парашютный бригада, Святой Георгий ДШБР дейт, десантно-парашютная бригада, 2-чи мотострелковый полк бригада, 217-чи парашютно-десантный полк. Бул жерде болсо 9-чу мотострелецкая бригада, 1-чи славянская бригада дейт, 1-чи мотострелковая бригада. Ал эми Гридовкада, Очеретинада болсо 33-чү гвардейский мотострелковый полк дейт, 242-чи мотострелковый полк, 255-чи мотострелковый полк, ошо 5-чи мотострелковая бригада дейт, 1438-чи мотострелковый полк, анан 1452-чи мотострелковый полк. Ушундай Орусиянын полктору ушул жерден салгылашып атыптыр да. Дагы кандайдыр бир жылуулар ошо Покровскто болду. Покровскто Орусиянын Украинанын аябай кызуу кагылыштары болду. Ая жакты карасак дагы бир жума алсак, ошо Удачная, Шевченко деген ошо айылдар алынып жатат ушул жерден. Ушул жерден алдыга Велика Новосилкадан кичине жылыш болду орустардыкы. Калган ошо бөлүктөрдө анча жылыш болбой калды да, албетте. Ушул жерден дагы карасак ошо кимдер бар. 15-чи мотострелковый бригада, 30-чу мотострелковый бригада дейт, 6-чы танковый полк дейт, 428-чи мотострелковый бригада, 39-чу мотострелковый бригада, 140-чы мотострелецкий полк дейт. Ушундай болуп атат Украинада. Эч кандай тынчтык келишим боло элек, перемирие боло элек, 30 күндүк перемирие аткарылган жок. Расмий түрдө аткарылса дагы аткарылган жок. Путин Трампка айтып атат, сиздерге ок атканда, покушение кылганда мен ошо чиркөөгө барып силерге ошо силер үчүн Кудайга жалындым, ден соолугуңуз үчүн дейт. Трамп ошого аябай ыраазымын дейт, ушундай сүйлөшүп атышат. Албетте Киев 30 күнгө нефть базаларды жардырбайбыз дейт, бирок ошол стратегиялык бомбардировщикте турган ошо чоң ракеталар менен аткан ошо базаны Энгельсте жардырды. Узун Нептун менен жаңы ракетасы чыкты. Анан ушуну менен аябай каардуу жоопторду кайтарып атат. Анын өз тарабынан мындай жөнөкөйлүк кылып эле биз эч кандай ушу оор ракеталарды колдонбой атабыз, нефть базаларды жарбай атабыз деп койду да. Бирок ушу менен баары бир
кантип айтышпаса дагы эки тараптын огой бетер соккуну күчөтүп жатышат да. Бул жерде эч кандай соккуну азайтты деген сөздү айтуу мүмкүн эмес. Ошол согуш майданында абал ошондой. Сиздер эмне деп ойлойсуздар? Бул деген негизи туурабы? Ошол баягы азыр тынчтык болот дегенде огой бетер көбүрөөк ошол кан төккөн. Кантсе да ошол кейиштүү согуш тезирээк токтолсо экен, бүт дүйнөдө тынчтык болсо экен, Кыргызстанга да тынчтык болсо экен. Эгерде сиздерде ой пикириңиздер болсо, комментарийлерге жазгыла. Бул QR код аркылуу катталса болот. Баягы бизнес пландоо курска, базалык баштапкы курска. Ал эми бул QR код менен каналды колдоп койсо болот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Аскер тактикалык федерациясынын мүчөлүгүнө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы. Thank you.